Алгач жаштар статусу боюнча маалымат берип өтсөк. Кыргыз Республикасынын жаштар саясаты боюнча мыйзамы 2009 жылдан бери иштеп келет. Анда төмөнкүдөй негизги багыттар камтыган. Активдүү жаштар өздөрүнүн демилгелерин коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыктарында жүзөгө ашыруучу жаш жарандар. Волонтердук иш-аракет. Акчалай акы албастан ар кандай формада ыктыярдуу башталышта ишке ашырылуучу коомдук жана мамлекеттик кызыкчылыктарды канааттандырууга багытталган коомдук пайдалуу эмгектин жасалышы. Аны менен ыктыярчылар көндүм топтой алат жана өз жөндөмдүүлүктөрүн көрсөтө алат. Мамлекеттик жаштар саясаты жаштардын турмушта ийгиликтүү өз ордун табуусу, алардын дараметин мамлекеттик кызыкчылыктарында өнүктүрүү үчүн укуктук, экономикалык, социалдык, уюштуруучулук шарттарды түзүүгө багытталуучу мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жүзөгө ашыруучу чаралардын системасы. Жаш жарандар, жаштар Кыргыз Республикасынын 14 жаштан 28 жашка чейинки курактагы жарандары Кыргызстан боюнча жаштардын саны 1.700.000ден ашуун болсо, Талас облусунда 66.500дүн айланасында. Акыркы жылдары Талас облусунун аймагында да жаштар тармагында алгылыктуу иштер жүрүп, жаштардан интеллектуалдык деңгээли жана дүйнө таанымын өзгөртүүгө багытталган иш-чаралар менен катар, айыл өкмөтүнүн алдында жаштар борборлору жана жаштар бурчтары ачылып, өз жемишин берүүдө. Келечек пландарыбызда муниципалитеттин бюджетинен жаштардын демилгелерин колдоо жана алардын долбоорлорун ишке ашырууга каражаттарды бөлүп берүү боюнча иштер аткарылуусу күтүлүүдө. Өлкө боюнча жаштар саясатын ишке ашыруу тармагын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги жетектесе, ал эми өрөөнүбүздө Талас облустук жаштар иштери, дене тарбия жана спорт башкармалыгы ишке ашырат.